within the European Union. Сот автоматташтырылган маалыматтык тутумун, аткаруу өндүрүшү автоматташтырылган маалыматтык тутумун, санариптик сот адилеттиги порталын, Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин жогорку мектебинин онлайн платформасын ишке киргизүү акыркы жылдары сот системасындагы көпчүлүк процесстерди автоматташтыруу боюнча чоң кадам жасалгандыгы туурасында Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков Бишкекте өткөн санариптик сот адилеттиги форумунун ачылышында билдирди. Перед судебной властью Кыргызской Республики поставлены серьезные и масштабные задачи, вызванные острой необходимостью дальнейшего совершенствования порядка рассмотрения дел в судах, обеспечение доступностью правосудия, открытости и прозрачности процесса отправления правосудия, повышение доверия общества к судам. В данном вопросе важную роль играет электронное правосудие, которое позволяет упростить судопроизводство, снять бюрократические барьеры, облегчить доступ граждан к правосудию, что в конечном счете приведет к своевременности, прозрачности и, конечно, открытости отправления правосудия. Ошон менен бирге төрага Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгү 2-фаза программасынын мыйзамдуулукту бекемдөө жана санариптештирүү боюнча сот тутумуна көп жылдар бою кошкон зор салымын жана колдоосун баса белгиледи. Форумдун ишине Кыргыз Республикасындагы Европа биримдигинин өкүлчүлүгүнүн башчысы Мерилин Йосефсон, миссия башчысынын орун басары Германиянын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлү Давид Вестенфелдер, Кыргыз Республикасынын укук үстөмдүгү 2-фаза программасынын жетекчисинин орун басары Виктор Кеслер, ошондой эле сот органдарынын өкүлдөрү жана министрлер кабинети жана эл аралык уюмдар катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучуларга сот, аткаруу өндүрүшү автоматташтырылган маалымат тутуму көрсөтүлүп, санариптик сот адилеттиги порталы жана Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин жогорку мектебинин окутуу платформасы тууралуу кеңири айтылды. Катышуучулар ошондой эле сот адилеттигин санариптик трансформациялоо, анын чакырыктары жана келечеги тууралуу пикир алышты.